Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Арыбаңыздар, ардактуу туугандар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу коноктор. Бүгүн айылыбызда өзгөчө күн болуп жатат. Жараткандын буйругу менен мына бүгүн сиздер менен бирге Мусталуу уулу Нуркожо ажатабыздын атындагы мечиттин ачылышына күбө болуп жатабыз. Мечит ыймандын очогу демекчи, мечитибиз кут болсун. Мамлекетибизде тынччылык болуп, салттуу ислам бекемделе берсин. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Рахмат. Ассаламу алейкум, ардактуу агайын туугандар, кадырлуу калайык калкым, урматтуу мусулмандар жана ислам дининин кызматкерлери. Бүгүн мынакей кең суу айылыбызда жарандарды жараткандын жолуна үндөгөн, ыймандуулукка чакырган мечит ачылып, баарыбыз кубанып турган кезибиз. Анткени ханави мазхабын оңгарманып, ислам динине баш урган, руханий адептүүлүккө умтулган, ыймандуу, ынсаптуу, түз жүргөн жаштардын көбөйүшүнө дал ушул мечиттерибиз себепкер болот деп ишеним менен келип олтурабыз. Муну көпчүлүк калкыбызда колдоп келет деп ойлоймун. Мына ошондуктан жалпы журтубузду, көл кылаасынын тургундарын, бүгүнкү иш-чарага катышып жаткандардын баарын мечиттин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Эң алды бардык шарттарын түзүү менен заманбап мечит курууга колдоо көрсөткөн Ас-Санабил коомдук кайрымдуулук фондуна жана мечитке керектүү каражаттарды камсыз кылган колу ачык демөөрчүлөрүбүзгө жеке өзүмдүн жана айылдаштарыбыздын атынан ыраазычылык билдирип өтөйүн. Ошону менен бирге ушул мечитте жаратканга ибадат кылып, намаз окуган жарандарыбыздын дуа тилектери, тапкан сооптору сиздерге да тиери шексиз экенин баса белгилеймин. Азыркы заманда ислам дининин багыттары, шариаттын негиздери элдин туура жолдо тарбиялануусуна сабырдуулук, мээримдүүлүк, кайрымдуулук деген асыл касиеттерге ээ болуусуна абдан эле көмөкчү болуп келет. Коомубуздагы боло калып жаткан зордук, зомбулук, зулумдук, сүткорлук, ушак айың жана башка терс көрүнүштөрдү алдын алууда, аны болтурбоодо биздин имамдарыбыздын, молдокелерибиздин акыл насаат кептери, таалым тарбиясы чоң роль ойноп жатканын танууга болбойт. Бүгүнкү ачылып жаткан мечитте дагы дал ушундай тарбиялык мааниси зор, адамды түз жолго багыттай турган, мекенчил болууга, билим алууга үгүттөй турган, ата мекенине, эл журтуна, ата эне, бир туугандарына сый урмат менен мамиле кылууга чакырган кептер айтыла турганына бекем ишенемин. Ушул мечитте айтылган тилектер, кылынган дуалар менен биздин кең суу айылыбызда, көл кылаасында жана жалпы эле Кыргыз жергесинде тынчтык, ынтымак, байгерчилик орношун жараткандан тилек кыламын. Жаштарыбыз бирдиктүү болуп, ыймандуу өсүп, өзгөгө өрнөк болгудай сыпатта мамлекетибиздин алга карай өнүгүүсүнө салым кошуусун тилеймин. Урматтуу айылдаштар, жакшы билесиздер, Нуркожо атабыздын көз өтсө да аты өчпөй, ушул мечитке ысымын ыйгарууну жараткан насип буйрган экен. Анткени тасмасы кесилип жаткан бул жаңы мечиттин ордунда Нуркожо атабыздын көзү тирүүсүндө эле анын аты коюлган эски мечит турчу эле. Ал мечитти бузуп, мына ушундай заманбап, бардык ыңгайлуу шарттар менен жаңы мечит куруп берген Саид Баюми мырзага жана ал жетектеген Ас-Санабил кайрымдуулук фондуна дагы бир жолу терең ыраазычылык билдире кетейин. Рахмат, урматтуу Саид мырза. Кийинки сөз Ас-Санабил фондунун төрагасы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу ала расулиллах. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва ман валах. Фахаматир раис. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын жана сүйүктүү пайгамбарыбызга саламдарды жолдогондон кийин урматтуу президент мырза жана ушул жерге катышып жаткан жалпы коноктор бардыгыңыздарды мусулмандардын, исламдын саламдашуусу болгон Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп саламдашам. Бүгүн боорукердиктин жана берилгендиктин күнү болуп турат. Бул боорукердик жана берилгендик бул уулдун атага көрсөткөн берилгендиги деп айтсак болот.
Бул биздин президент мырза өзүнүн атасына болгон сый урматын ушул деңгээлде көрсөтүп жатат. Бул биздин ыйык Куран китепте айтылгандай, Аллах Тааланын сөзү айтылгандай, ата энелерге жакшылык кылгыла жана аларга берилип кызмат кылгыла деген сөзгө ылайык иш болуп турат. Ата эненин көзү тирүүсүндө жана алар улкайган убакта дагы аларга дайыма берилгендик менен кызмат кылгын, албетте сен bundan жакшылык табасың деген аят маанисинде. Нургожо атабыз өзүнүн тирүү кезинде өз жашоосунда исламга кызмат кылып өттү. Өзгөчө исламга диний эркиндик болбогон кыйын замандарда дагы ал киши өзүнүн күчүрмөндүгү менен чоң кызмат көрсөтүп кеткен. Жалпыңыздардын атыңыздардан биз урматтуу президент мырзага ушул берилгендик жана ал атасына болгон көрсөткөн сый урматына үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бул биздин балдарыбызга, кыздарыбызга көрсөтө турган таалим тарбия болуп эсептелет. شكرا لكم جميعا. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, Баюмий мырза, дагы бир жолу сизге ыраазычылык. Анда эмесе Нургожо атабыздын, бул дүйнөдөн өтүп кеткен жакындарыбыздын, айылдаштарыбыздын, жалпы эле момун мусулмандардын арбактарына багыштап Куран окуп коелу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله жараткан Аллахым окулган Куран аяттарынын саваптарын пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын рухуна ушул дүйнөдөн Алла Тааланы бар бир деп, пайгамбарды ак пайгамбар деп ыйман менен өтүп кетишкен жалпы мусулмандардын катарында уш жерде алакан жайып бата кылган ар бирибизден Куран үмүт дуа үмүттө жаткан арбактарга ошо менен бирге ушул мечитти канча жылдар мурун түптөгөн ошо Нургожо атабыздын арбагына багыштадык. Кудайым жаткан жерлерин жайлуу, топурактарын торко кылгын, ыймандарын саламат кылып Кудай Таала өзүнүн бейиштериңен орун берген. Алла Таала ыйык Курандын урматы менен бардыгыбызды урматтуу кылгын, Курандын шарапаты менен шарапаттуу кылгын, Курандын улуулугу менен улуу кылгын. Алла Таалам өзүңдүн үйүң болгон ушу ыйык жайды ачып жатабыз. Кудай Таала бардыгыбызга тынчылык, аманчылык берген. Мамлекетибизге токчулук, молчулук, элибизге ынтымак берген. Кырсыктан, балядан, жаман көз, жаман сөздөрдүн бардыгынан алыс кылгын. Ва саллаллаху таала ва саллама ала хайри халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Ушундай бир акыйкат жашоонун жашап өтүүсү Кудайым ар бирибизге насип кылгын.